Саламатсыңарбы менин кымбаттуу окуучуларым. Кыргыз адабият сабагынан 6-класстарга арналган сабагыбызды баштасак. Биз силер менен өткөн сабакта Бексултан Жакиевдин өмүрү чыгармачылыгын жана атанын тагдыры драмасын өткөнбүз. Бүгүнкү сабакты баштаардан мурда мен силердике "Мен суктанган адам" деген 5 мүнөттүк эссе жазууңарды суранат элем. Мен суктанган адам болжолдуу түрдө мындай суроолорго жооп жазсаңар болот. Эмне үчүн сен ага суктанасың? Ал адамдын жакшы сапаттары кайсылар? Ага сенден башкалар да суктанышабы? Ал адам менен сенде окшош сапаттар барбы? Эгерде бар болсо, алар кайсылар? Мына ушул суроолордун тегерегинде чакан 5 мүнөттүк эссе жазсаңар болот. Атанын тагдыры драмасы боюнча балдар төмөндөгү суроолорго дептерлериңерге жооп жазабыз. Драма эмне үчүн атанын тагдыры деп аталып калды? Драманы окудук, демек ар бирибиз бул суроолорго жоопту жаза алабыз. Экинчи суроо: Акылбек, Болотбек, Жеңишбек деген энчилүү аттарды чечмелеп бергиле. Бул өтө жөнөкөй суроо, баарыбыз чечмелей алабыз. Үчүнчү сурообуз: Эмне үчүн Жеңишбек эрке болуп кетти? Бул баарыбызга белгилүү, Кийинки сурообуз: Пьесада Жеңишбектин талашып жаткандагы Зуура менен Акылбектин диалогун кандай түшүндүрө аласыңар? Алардын ички арманы, ички дарты эмнеде болуп жатат балдар? Зуура жеңеси бурул аркылуу уулу Жеңишбекти алдырып алды. Демек, Зуура жакшы көргөн кайын журтуна каршы чыктыбы? Башка күйөөгө тийген соң аларды жаман көрүп калдыбы балдар? Кандай деп ойлойсуңар? Акылбекти оңолкан Зуура жана небереси кандайча тосуп алышты? Жеңишбек эмне үчүн Акылбек карыя менен кеткен жок? Андан кийинки сурообуз: Үчүнчү көшөгөнүн акырындагы "Эми эмне кылсам сени, эмне кылсам" деген Зууранын Жеңишбек жөнүндөгү сөзүн чечмеле. Сенин оюңча, эми чын эле эмне кылуу керек? Акылбек карыяны идеалдуу каарман, идеалдуу ата дей алабызбы? Жана эң акыркы сурообуз: Согуш бул үй-бүлөгө кандай таасирин тийгизди? Мына ушул суроолорго жоопторду жазып дептерибизге мага жөнөтүп койсоңор болот. Андемесе бүгүнкү сабагыбыздын темасын жазабыз. Бексултан Жакиевдин Атанын тагдыры драмасындагы Акылбек карыянын, Зууранын, Оңолкандын жана Жеңишбектин образдары. Теманы шашпай дептерибизге жазып алабыз. Бүгүнкү сабактын максаты балдар: биз драмадагы образдар жана алардын мүнөздөмөсү тууралуу түшүнүк алабыз. Оң жана терс сапаттарды ажырата билүүгө үйрөнөбүз. Акыйкаттуу, адилеттүү, ыймандуу, адептүү болууга үйрөнөбүз. Алган билимдерибизди турмушта колдоно билүүгө таасирленебиз. Ошондой эле балдар, ой жүгүртүүнү, руханий дөөлөттөрдүн байышын, кругозорубузду кеңейтишибиз керек. Андай эмесе бүгүнкү темабыз образдар жөнүндө болгондуктан алгач образ деген эмне экендигине токтолобуз. Образ бул көрүнүш, туруш, турпат дегенди билдирет экен. Турмуштун конкреттүү жана жалпыланган жактарынан алынган адамдын искусстводагы эстетикалык мааниге эгедир чыгармачылык көркөм фантазия менен түзүлгөн көрүнүшү. Жазуучу өз предметин көркөм образдар аркылуу сүрөттөйт.
Жазуучу ар кандай нерсе жөнүндө жазмак болгондо, алды менен аны өзүнүн аң сезиминин элегинен өткөрөт жана адамдын тагдырларын көрсөтүүдө алардын аң сезимдерин толук ачууга аракеттенет. Бир сөз менен айтканда, жазуучунун ойлору, көз караштары, түшүнүктөрү образдардын кыймыл-аракеттери аркылуу ишке ашат да, алар чыгарманын мазмунун түзөт. Драмалык түрдөгү элестетүүдө сөз искусствосу өзгөчө бир касиеттерге ээ. Мында автордук баяндоо жок десе болот да, көбүнчө анда катышкан каармандардын сөздөрү аркылуу гана образ түзүлөт. Ал эми каармандар болсо, белгилүү бир турмуштук конфликттердин негизинде аракеттенишет. Бул нерсени балдар, силер чыгарманы үйдөн өз алдыңарча окууда дароо түшүндүңөр деп ойлойм. Бул жерден биз Жеңишбектин образын, Жеңишбектин сүйлөп жаткан сөздөрү, аткарган иш-аракеттер аркылуу билип жатабыз. Ошондой эле Жеңишбек сыяктуу ар бир каармандын образдарын силер изилдеп, ошол образдардагы айтылып жаткан сөздөрдү окуп жатканда, чыгарманын ичине ошол каармандар менен кошо аралашып окудуңар деп ишенем. Театрдагы актерлордун аткаруусунда Атанын тагдыры драмасын биз силер менен мурдагы сабакта сүйлөшкөнбүз. Абдан көрүнүктүү, абдан бир популярдуулукка ээ болгон драма болгон деп. Мына бул ошол драманын театрдагы актерлордун аткаруусунда мына ушундайча болуп өткөн экен. Эми балдар, үйгө тапшырма алабыз. Адабий каармандар кыл калемде деген темада дептерибизге каармандардын образдарын элестетүү менен каармандардын сүрөттөрүн тартып мага жөнөтүп коебуз. Ошондой эле биз ар дайыма кыргыз адабият сабагында иштеп жүргөн Т схемасы менен иштеп, өзүңөргө жаккан образдарды жана бүгүнкү сабакта айтылган образдардын бардыгына Т схемасын чийип, жакшы сапаттарын, ошондой эле кемчиликтерин бир тарабына жазып, дептерибизге иштеп чыгабыз. Бүгүнкү сабакка көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Саламатта болуңуздар.